Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Аты жөнүм Назгүл Каныбекова. Сиздер менен бүгүн математикалык процесстер менен иштөө жана маселелерди чечүү көндүмдөрү. Ошондой эле математика сабагын пландаштырып өткөрүүдө 5 моделинин артыкчылыктары жөнүндө сөз кылабыз. Математикалык процесстер бул маселелерди чечүүдө жана жаңы билимдерди алууда математиктер жана математиканы колдонуучулар үчүн маанилүү болгон практикалар. Аларга математикалык билимдерди алуу жана колдонуу менен байланышкан көндүмдөр кирет. Математикалык процесстер менен иштөө бул реалдуу көйгөйлөрдү чечүүдө этап-этабы менен жүрүүчү ишмердик. Бул түшүнүк PISA изилдөөсүндө да өзгөчө мааниге ээ. Муну терең түшүнүү үчүн үй бүлөлүк бюджет жөнүндөгү төмөнкү маселени талдап көрөлү. Айгүл айына 40 000 сом маяна алат. Ал үй чыгымдарына, азык-түлүккө, коммуналдык төлөмдөргө жана жеке муктаждыктарына канча акча бөлүштүрө аларын эсептегиси келет. Ал төмөнкүдөй чыгымдарды алдын ала белгилеген. Батир ижарасы 15 000 сом, коммуналдык төлөмдөр 3 000 сом, азык-түлүккө кирешесинин 30%-ын сарптайт. Калган акчасын үнөмдөп сактагысы келет. Математикалык процесстин этаптары төмөнкүдөй ишке ашат. Биринчиси маселени түшүнүү этабы, башкача айтканда, реалдуу жагдайды кабылдоо. Айгүлдүн айлык маянасы бул 40 000 сом. Жана ал өзүнүн кирешесин пландаштырып, акчаны туура бөлүштүргүсү келет. Экинчиси бул математикалык модель түзүү. Башкача айтканда, азык-түлүк үчүн жалпы 40 000 сом акчасынын 30%-ын чыгарып коюу керек. Бул 12 000 сомду түзөт. Демек, жалпы чыгымдар ижара акысын, коммуналдык төлөмдөрдү жана азык-түлүктөрдү кошуп эсептегенде жалпы 30 000 сом. Демек, үнөмдөп калуучу сумма ай сайын 10 000 сомду түзөт. Чечим чыгаруу. Демек, Айгүл ай сайын 10 000 сомду үнөмдөп сактай алат. Бул пландоонун жардамы менен ал чыгымдарын көзөмөлдөп, максаттуу сактоону үйрөнөт. Демек, жыйынтык. Бул маселе аркылуу окуучулар математикалык модельдөөнү колдонуп, башкача айтканда, пайыз менен эсептөөнү, кошуу, кемитүү сыяктуу амалдарды пайдаланып, реалдуу турмушта финансылык пландоо эмне үчүн маанилүү экендигин түшүнөт. Маселени чечүү адамдан жаңы контексттин керектөөлөрүн канааттандыруу үчүн тажрыйбасын, билимдерин жана интуициясын координациялоону талап кылган татаал процесс. Сиздерге Джордж Поянын ыкмасы боюнча маселелерди чыгаруунун этаптарын сунуштайбыз. Поянын ыкмасы боюнча маселени чечүү төмөнкүдөй 4 этаптан турат. Бул көйгөйдү түшүнүү, планды түзүү, планды ишке ашыруу жана артка кароо. Булардын ар бирине кеңири токтолуп өтөлү. Биринчи, маселени түшүнүү этабында керектүү маалыматты табыңыз, маалыматты визуалдаштырыңыз, маалыматтарды топтоңуз жана аларды бири-бири менен байланыштырыңыз. Экинчи, планды түзүү этабында мыйзам ченемдүүлүктөрдү издеңиз, диаграммаларды, сүрөттөрдү пайдаланыңыз. Маселени жөнөкөйлөтүү үчүн этаптарга, бир нече бөлүктөргө бөлүп алыңыз. Керектүү формулаларды тандаңыз. Үчүнчү, планды ишке ашыруу этабында математикалык билимди колдонуңуз, математикалык көндүмдөрдү колдонуңуз, логикалык ой жүгүртүүнү ишке киргизиңиз. Ал эми акыркысы, 4-үнчү, артка кароо этабында ылайыктуулугун текшериңиз, альтернативдүү чечимдерди издеңиз. Дагы башка жол менен чыгарууга болобу? Ойлонуп көрүңүз. Эмесе бир маселени Поянын ыкмасы менен чыгарып көрөлү. Айжан күн сайын китептен 2 бетке көбүрөөк окуп жатат. Эгерде ал биринчи күнү 4 бет окуса, бир жумада жалпы канча барак окуй тургандыгын табуу керек. Маселени түшүнүү бул биринчи күнү 4 бет окуйт, күн сайын 2 бетке көбөйтүп жүрүп олтурат, жалпы 7 күн окуйт. Демек, 7 күндө канча барак окуй тургандыгы суралып жатат. Планды түзүү этабында мыйзам ченемдүүлүктөрдү байкайбыз. Биринчи күнү 4 бет окуса, экинчи күнү ага караганда 2 бетке көбүрөөк окуса, демек 6 бет. Үчүнчү күнү экинчи күнгө караганда дагы 2 бетке көбүрөөк окуса, демек 8 бет. Мына ушул мыйзам ченемдүүлүктөрдү ишке ашыруу менен планды ишке ашыруу этабында жалпы 7-нчи күнү 16 бет окуй тургандыгын табабыз. Жыйынтыгында ар бир күндөгү окуп чыккан китебинин беттерин суммалап олтуруп, биз 70 бет экендигин келтирип чыгарабыз. Артка кароо этабында маселенин шартында бир жумада канча барак окуй тургандыгы суралган.
Мына ошого кайтып келебиз. Демек, 70 бет китеп окуса, бул жалпы 35 баракты түзөт. Жобу демек 35 баракты Айжан 7 күндүн ичинде окуп бүтүрөт экен. Дагы башка жол менен чыгарууга болобу? Ойлонуп көрөлү. Маселени түшүнүү этабы дагы деле ошол бойдон. Биринчи күнү 4 бет окуйт, күн сайын мурунку күнгө караганда 2 беттен көбөйтүп жүрүп олтурат. Мына ушундай темп менен окуса, Айжан 7 күндө жалпы канча барак окуй тургандыгы суралып атат. Планды түзүү этабында эгерде биз бул маселеден арифметикалык прогрессиянын мүчөлөрүн көрө ала турган болсок, анда арифметикалык прогрессиянын биринчи мүчөсү 4, айырмасы 2 экендигин, ал эми бир жумадагы жалпы китептен канча барак окугандыгын сураш үчүн n барабар 7 экендигин байкайбыз. Планды ишке ашыруу этабында арифметикалык прогрессиянын алгачкы n мүчөсүнүн суммасын табуу формуласы боюнча эсептеп, 70 бет экендигин чыгарабыз. Маселенин шартында бир жумада канча барак окуйт деп суралган. Демек, 70 бет 35 баракты түзөт. Демек, Айжан бир жуманын ичинде ушундай темп менен окуса, 35 баракты окуп бүтүрөт. Дагы башка жол менен чыгарууга болобу? Ойлонуп көрүңүз. Маселени түшүнүү дагы деле ошол бойдон. Биринчи күнү 4 бет окуйт, күн сайын 2 бетке көбөйтүп жүрүп олтурат. Бир жумада Айжан канча барак окуй тургандыгы суралып жатат. Планды түзүү этабында биз эгерде арифметикалык прогрессиянын мүчөлөрүн байкай турган болсок, биринчи мүчөсү 4, айырмасы 2 жана n барабар 7 экендигинен пайдаланып, акыркы мүчөнү, башкача айтканда A7-ни 16 экендигин келтирип чыгарсак болот. Планды ишке ашыруу этабында биз орточо мүчөгө көбөйтүү жолун пайдаланалы. Башкача айтканда, мындан мурунку чыгарууда биз арифметикалык прогрессиянын алгачкы n мүчөсүнүн суммасын табуу формуласын пайдаланганбыз. Ал эми бул этапта биз орточо мүчөсүн келтирип чыгаруудан пайдаланалы. Бул маселеде орточо мүчө биринчи жана 7 мүчөлөрдүн арифметикалык орточосуна барабар. A1 бизде 4, ал эми A7 16 экендигин келтирип чыгардык. 4 менен 16-нын арифметикалык орточосу 10-го барабар. Бизде n барабар 7 болчу, ошондуктан 10 менен 7 деген сандарынын көбөйтүндүсү бул 70. Демек, 70 бет. Бул 35 баракка барабар. Артка кароо этабында маселенин шартына дал келеби, дагы башка жол менен чыгарууга болобу, ойлонуп көрөбүз. Албетте дагы башка жол менен чыгарууга боло тургандыгын өзүңүздөр дагы келтирип чыгарсаңыздар болот, же окуучуларга ушул маселени чыгаруунун дагы башка жолдорун өз алдыңарча ойлонуп таап келгиле дегенибиз жакшыраак. Бөлчөктүү бүтүн санга бөлүүнү окуучуларыңызга кантип үйрөтөсүз? Маселен, 2ден 1-ди 3кө бөлүүнү кантип үйрөтмөксүз? Ойлонуп көрүңүзчү. А дегенде 2ден 1 деген эмне экендигине токтолуп кетели. 2ден 1 бул кандайдыр бир бүтүн нерсенин жарымы. Эгерде мен бул бүтүн түстүү кагазды кармап турсам, мунун 2ден 1 бөлүгүн алыш үчүн тең ортодон бүктөшүм керек. Демек, мен азыр бүтүндүн тең жарымын алдым. Башкача айтканда, 2ден 1 деген бөлчөктү. Эми бизде суралып атат. Ушул 2ден 1-ди 3кө бөлүү керек. Бөлүү деген бул аны бөлүп тең 1дей 3 бөлүккө бөлүп кыркуу же болбосо бүктөө деп карайлы. Бул учурда мен 1дей 3 бөлүккө бүктөдүм. Башкача айтканда, 2ден 1 деген бөлчөктү 3кө бөлгөндө алынган кагазды көрсөтүп турам бул жерде. Мына азыр биз кагаздын 2ден 1 бөлүгүн дагы 1дей 3 бөлүккө бөлдүк. Бул бөлүк баштапкы кагаздын канча бөлүгүн түзөрүн билиш үчүн бул кагазды кайра жайып көрөлү. Кагазды кайра жайып көрөлү. Башкача айтканда, биздеги баштапкы бир бүтүн кагазыбыз 1дей 6 бөлүккө бөлүндү. Ал эми биз алганыбыз ошонун 1 бөлүгү. Башкача айтканда, 6дан 1ге барабар. Мына ушул азыркы мен көрсөтүп өткөн нерсе бул көрсөтмөлүү ой жүгүртүү деп аталат.
Эгерде математикалык түшүнүктөрдү кийирүүдө, аларды өркүндөтүүдө жана калыптандырууда көрсөтмөлүү ой жүгүртүүгө басым жасасак, өзгөчө кенже класстарда, өзгөчө математикалык түшүнүк алгачкы кийирилип жатканда, маселен бөлчөк түшүнүгү, бөлчөктү бүтүн санга бөлүү түшүнүгү кийирилип жатканда, ушинтип кол менен карматып, аны бөлчөктү кармап көрүүгө, жыттап көрүүгө мүмкүн болсо, анда баланын эсинде бул түшүнүк өмүр бою сакталып калат. Экинчи этапта образдар, сүрөттөр, схемалар аркылуу түшүндүрүүгө болот. Башкача айтканда 2-ден 1-ди 3кө бөлүш үчүн чиймелер менен, тик бурчтуктар аркылуу, же болбосо тегеректер аркылуу түшүндүрүү дагы актуалдуу. Бул эки этаптан кийин бөлчөктү бүтүн санга бөлүүнүн эрежесин балким окуучу өзү келтирип чыгарса болот. Мына ошол нерсе абстрактуулук деп аталат. Эгерде окуучу өзү келтирип чыгара албаса, ошого жеткиргенге чейин биз жардамчы түрткү болушубуз зарыл. Көрсөтмөлүү образдуу жана абстрактуу ой жүгүртүүнүн ар бири окуучунун ой жүгүртүүсүнүн өнүгүшүндө өзгөчө роль ойнойт. Көрсөтмөлүү ой жүгүртүү бул реалдуу буюмдарды колдонуу аркылуу ишке ашырылат. Практикалык көндүмдөрдү калыптандырууга жардам берет. Ал эми көрсөтмөлүү образдуу ой жүгүртүү образдар, сүрөттөр, схемалар аркылуу түшүнүү жеңилдейт. Эсте сактоону күчөтөт, абстракцияга өтүүгө өтмө көпүрө катары кызмат кылат. Ал эми абстрактуу ой жүгүртүү түшүнүктөрдү жалпылап, логикалык ой жүгүртүүгө үйрөтөт. Жогорку деңгээлдеги анализ, моделдөө мүмкүнчүлүгүн берет. Математика сабагын пландаштырып өткөрүүдө 5 моделинин артыкчылыгы жөнүндө уктуңуз беле? Эмесе кеп учугун ушул жөнүндө уланталы. Сабактын 5 модели бул окуучуларга билимди натыйжалуу өздөштүрүүгө жардам берүүчү заманбап окутуу ыкмасы. Бул модель 5 этаптан турат. Кызыктыруу, изилдөө, түшүндүрүү, кеңейтүү жана баалоо. Биринчиси бул engage, кыргыз тилине которгондо кызыктыруу дегенди билдирет. Мында окуучулардын кызыгуусун ойготуу үчүн мугалим кызыктуу суроолорду берет же көрсөтмөлүү тажрыйбаларды жасайт. Окуучулардын темага байланыштуу мурунку билимдерин текшерет, жаңы тема менен байланыштырат. Окуучулар менен биргеликте сабактын максаттарын аныктайт. Ал эми экинчиси бул explore, изилдөө этабы. Сабактын бул этабында окуучулар кичи топторго бөлүнүп, изилдөө иштерин жүргүзүшөт. Байкоо жүргүзүп, эксперименттерди жасап, маалыматтарды жыйнашат. Топтор биргелешип табылгаларын талкуулашат жана жалпы тыянактарды чыгарышат. Ал эми үчүнчүсү explain, түшүндүрүү этабы. Бул этапта мугалим окуучулардын тапкан жыйынтыктары менен илимий түшүнүктөрдү байланыштырат. Ал негизги терминдерди киргизет жана зарыл учурда түшүндүрөт. Окуучулар өз табылгаларын презентациялашат. Алар суроолорго жооп берип, өз ойлорун билдиришет. Жаңы түшүнүктөр мисалдар жана көнүгүүлөр аркылуу бекемделет. Окуучулар жаңы билимди колдонуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Ал эми кийинки этап бул elaborate, кеңейтүү этабы деп аталат. Окуучулар жаңы билимдерин кеңейтип, дагы тереңдетишет. Алар кошумча маселелерди чечишет, үйрөнгөн түшүнүктөрдү күнүмдүк турмушта колдонуу жолдорун изилдешет. Долбоорлорду иштеп чыгышы дагы мүмкүн. Бул аларга билимди практикада колдонууга жардам берет. Ал эми кийинки этап evaluate, башкача айтканда баалоо этабы. Мугалим сабакты уюштуруусуна, андагы тапшырмалардын мазмунуна жараша баалоонун ар кандай түрлөрүнөн пайдаланса болот. Математика сабагын 5 модели боюнча уюштуруу бир нече маанилүү артыкчылыктарга ээ. Биринчиден, окуучунун активдүүлүгүн арттырат. Ар бир этапта окуучу өзү изилденип, талдап, жыйынтык чыгарат. Түшүнүктөрдү терең жана туруктуу өздөштүрүүгө шарт түзүлөт. Окуучу өз тажрыйбасынын негизинде жаңы билимге ээ болот. Кызыгууну жана мотивацияны күчөтөт. Сабак кызыктуу этаптар менен жүргөндүктөн окуучу тажабай, албетте көңүл коюп катышат. Жеке жана топтук ишти айкалыштырат. Окуучулар ойлорун бөлүшүп, пикир алышат. Илимий ой жүгүртүүнү калыптандырат. Гипотеза коюу, анализдөө, натыйжа чыгаруу көндүмдөрү өнүгөт. Ар түрдүү окутуу ыкмаларын пайдаланууга ыңгайлуу. Оюн, долбоордук иш, визуализация сыяктуу элементтерди киргизсе болот. Бул модель окуучунун
окуучудан изилдөөчүгө айланышына өбөлгө түзөт. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кайрадан жолугушканча сак саламатта болуңуздар.